Сомалиде жанкечтинин жардыруусунан кеминде 11 киши набыт болду. Могадишо шаарында жанкечтинин жардыруусунан кеминде 11 киши набыт болуп, ондогон адам жарадар болду. Бул тууралуу ТАСС агенттиги жазды. Окуя Даману аскердик базасында Сомалинин улуттук армиясына чакырылган жоокейлерди кызматка алуу учурунда болгон. Сомали бийлиги окуя боюнча комментарий берелик жана каза болгондордун расмий санында жарыялай элек. Окуя болгон аймак курчоого алынып, коопсуздук күчтөрү жанкечтинин аталган аймакка кантип киргенин аныктоо үчүн иликтөө иштерин жүргүзүшүүдө. Каза болгондордун саны өсүшү мүмкүн экени айтылды. Булак Суперкежи. Тажикстандын парламенттик делегациясы Бишкекке келди. Бүгүн 18 майда Бишкекке Тажикстандын парламенттик делегациясын төрага Файзали Эдизода жетектеп келди. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, тажик делегациясын Жогорку кеңеш төрагасынын орун басары Нурланбек Азыгалиев тосуп алды. Коноктор 19 майда Бишкекте өтө турган Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун парламенттик ассамблеясынын кеңештин көчмө жыйынына катышат. Мурдагы өкмөт башы Сапар Исаковго чыгарылган сот өкүмү жокко чыкканы айтылууда. Айрым жергиликтүү басылмалар өздүк булактарына таянып, Жогорку сот Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо иши боюнча мурдагы премьер-министр Сапар Исаковго чыгарылган өкүмдү жокко чыгарганын жазышты. Жогорку соттун басма сөз кызматы бул боюнча кийинчерээк маалымат берилерин билдирген. Мурдагы өкмөт башы 2020-жылдын октябрында болгон саясий окуялар учурунда камактан бошотулуп, өлкөдөн чыгып кеткен. Анын азыр кайда экени белгисиз. Исаков 15 жылга эркинен ажыратылган болчу. Жети өгүздөгү катуу шамал мектеп жана мамлекеттик имараттардын чатырын учуруп кетти. Бүгүн 18 май күнү саат 16:00 чамасында Ысык Көл облустунун Жети өгүз районунда катуу шамал болуп, анын кесип этинен бир нече имараттын чатыры жабыркады. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар билдиришти. Алардын айтымында шамал Кызыл Суу айылындагы мектептин, райондук салык кызматтын, МТС муниципалдык имараттын чатырлары учуруп кеткен. Шамал азырда катуу болуп жатат. Булак Турмуш Кежи. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы кымбат. Көптөн бери сиздерден жардам сурап кайрылган себеби жол кырсыгына катталып 2 жыл мурун уулум Мухаммад башынан удар алып баса албай калган. Азыркы учурда башында аппараты менен баламдын басып кетүүсүнө жардамыңыздарды аябаңыздар. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. 5-10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Биз үчүн өтө чоң жардам. Буттун катарында балам ойноп күлүп басып кетүүсүн каалаймын. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Урматтуу мусулман кыргыз элим, азыркы учурда бизге $2000 акча каражаты керектелүүдө. Балам азыр башында аппараты менен жатат, баса албай. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Аллах таалам сиздерден разы болсун. Биздин реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Эмбанк Кымбатка деп чыгат 3197, единица кылып салам дегендерге деньги бар. Россия өлкөсүнөн которум дегендерге Сбербанк 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө стройкада иштеп жүрөт. Баарыңыздардан Аллах таалам разы болсун. Адамдарга рахмат. Назира Жетигенова. 7 жыл жашаган күйөөмдүн ойношуна айлангам. Ырчы, кодул жана актриса Назира Жетигенова Сокол медиа маалымат агенттигинин коногу болуп, жеке жашоосундагы оор учурларды айтып берди. Үй бүлөлүк зомбулукка мен да кабылгам. 16 жашымда турмушка чыгып, 2 айдан кийин эле кол көтөрө баштаган. Ата менен байкем бир күндө каза болуп, моралдык жактан катуу сындым. Кийинчерээк экинчи турмуш куруп, 7 жыл жашагандан кийин ойношуна айландым дейт ал маекте. Булак Сокол медиа. Нурдан Орунтаев Ош шаарына болгон иш сапарынын алкагында кол алдындагыларды сөккөн видео тарады. Ачууланып, сөгүнүп, курулуш министри Нурдан Орунтаев Оштогу иштерге наразы болуп, кырман албай кеткенин интернет колдонуучулар жазууда. Азыр акчаңардын бардыгын алып алам. Мага маалымат бербейсиңерби? Бергиле же өзүм түшөйүн тегил жака курулуш аймагына 300-400 миллион сомду силер каяка жумшап жатасыңар? Кечке чейин маалымат бергиле деп женегелген министр.